Assalamu алейкум урматтуу YouTube көрөрмандар. Кадырман калай калк, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Оштогу Кызыл Байрак айылынан сатыла турган үй боюнча маалымат беребиз. Буга чейин дагы Кызыл Байрактагы сатыла турган дагы бир үй боюнча маалымат бергенбиз. Бул болсо экинчиси. Биз азыр сатыла турган үйгө Оштогу Кулатов Кичи районундагы Айлампадан Ишкабан тарапка жүрүп, Централдык объездной чоң трассадан Кызыл Байракка ушул жол аркылуу батыш тарапка 2 километр аралыкта жол жүрдүк. Бул жолдон 129 маршруттук каттам дагы өтөт. Кызыл Байрактын кире бериши айылдын астанасы мына ушул жер. Киргенде эле сиздер солго буруласыздар, бир аз жүрүп кайра оңго бурулуп сатыла турган үйгө түз барасыздар. Биз сатыла турган үйгө келип да калдык. Эскерте кетейин. Бул үйгө Тез кабар каналы экинчи жолу келип жатат. Биз бул үйдү сиздерге экинчи жолу кайра көрсөтүп жатабыз. Анткени бул үйдүн баасы буга чейин кымбат айтылган. Ал эми бүгүнкү күндө бул үйдүн баасы арзандады. Буюрса бул үйдүн баасын биз аягында жарыялайбыз. Бул үйдүн ээси азыркы күндө алыста. Мага катуу дайындады. Аманат сөздөрүн катуу айтты. Бул көчөгө таза суу келгендигин, газ централдык трассага кошуналарга киргендигин, электристоо бар экендигин жана бул үйдүн жер аянты документальный 6 сотых угловой жер болгондугуна байланыштуу кошумча 4-5 сотых канал тарапта дагы жер бар, жалпы 10 сотуктан ашаат. Ошону баса белгилеп айтып койчу. YouTube көрөрмандарга, үй издегендерге, жер издегендерге кайрадан түшүндүрүп айтып койчу деп аманат сөздөрүн мага дайындап айтты. Ошон үчүн мен бул үйгө экинчи жолу кайра келип отурам. Чек араны көрүп алыңыздар. Мына ушул мен турган жерден түз теректерди бойлой тосулат. Бул жагы өзүнчө кошунанын бир бош жер участогу, таш түшүрүп койгон. Ушундан батыш тарабы каналды бойлой бүт сиздердики. Каналдын боюндагы сиздер эгерде жашыл китепке же болбосо башка бир максатта пландаштырып документтештирсеңиздер, бул жакты дагы сиздер мамлекеттин эсебинен өзүңүздөргө өткөрүп пайдаланып, убактылуу пайдаланып турсаңыздар болот. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ал эми мына сиздер көрүп турган тал теректердин астында Ишкабанды, Кызыл Байракты жана Керме тоону баккан чоң канал ушул жерден өтүп турат. Үйдүн узун туурасын угуп коюңуздар. Балкондорду жана прихожканы, тепкичтерди кошпогондо оңго 12. Мына бул биз турган тарабы 12, ал эми бул жагы 10 метр. Оңго 12, 2 кабаттуу өзгөчө проектте салынган үй. Крышасы оцинкованный тырынка менен жабылган, суу түтүктөрү коюлган, сейсмопоисттер куюлган. Фундамент болсо жерден 1 метр бийиктикте куюлган. Анда менен чогуу болуңуздар. Бул үйдүн ээси азыркы учурда алыста. Мен аны менен кайра эле WhatsApp аркылуу сүйлөшүп, өзүм эле келип, кошуналарынын коштоосунда көрүп жатам. Андыктан менен чогуу болуп туруңуздар. Тепкич эки жактан көтөрүлүп чыгат. Мына ушул жерде арка түрүндөгү атайын тосмо дагы бар. Тепкич ушул жерден көтөрүлүп чыгат дагы, азыр тосулуп турат. Негизги эшик ушул жерде болот. Негизги эшиктен сиздер киресиздер. Бул жерге буюрса чоң эшик коюлат. Биз азыр биринчи кабаттагы ортодогу чоң холл коридордобуз. Өтө кең коюлган, ортодо тумба да бар. Мына мындай бир тумба турат. Бул холл болот негизи. Бардык үйлөрдүн фундаменттери толтурулган. Стяжка куюу гана зарылчылыгы бар. Бир чекеден сол тараптан баштап көрсөтө берели. Бул биринчи бөлмө. Биринчи бөлмө бул мейманкана. Же болбосо спальня катары, же болбосо кухня катары дагы уюштуруп иштетсеңиздер болот. Узундугу 6 метр, туурасы 4 метр. 4-кө 6, 24 метр квадрат чыгат. Ортосун көрүп турасыздар, крышасын заводская плита койгон. Ар бир бөлмөгө вытяжка коюп чыккан. Пол болсо мына мындай шагал менен толтурулган. Эми оң жактагы ортодогу бөлмө бул өтө чоң бөлмө. Чыныгы коноккана ушул бөлмө. Узундугу 6 метр, туурасы 5 метр.
5'ke 6 өтө чоң бөлмө. Көрүп турасыздар. Плита менен жабылгандыгын дагы бир жолу баса белгилейм. Батыш тарабында бир терезе, канал тарабында бир терезе, кошумча 3 терезеси бар балкону менен. Бул конок бөлмөсүндө залда балкону дагы бар. Чоң бөлмө. Эми мынабул күнбатыш тараптагы 2 чакан бөлмөнү көрсөтөйүн. Кааласаңыздар бирөөсүн кухня, бирөөсүн спальный, же болбосо санузел катары уюштурсаңыздар болот. Бул ортодогусу. Негизи бул бөлмөнү сиздер спальный катары колдонсоңуздар болот. Узундугу 4,5 метр, ал эми туурасы 2,5 метр. 4,5га 2,5. Анын жанында ошондой эле размердеги дагы бир бөлмө бар. Негизи бул санузел боло турган бөлмө болушу мүмкүн. Анткени батыш тарабына бир форточка коюлган, вытяжкалары да бүт коюлган. Кааласаңыздар санузел, кааласаңыздар кухня, кааласаңыздар спальный. Каалагандай пландаштырасыздар. Эми бир балкон бар. Мына бул жакта бир балкон бар экендигин мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Көчө тарапта жайгашкан 3 терезеси бар балкон. Эгерде сиздер жанагы чоң сырттан кирген эшиктен кирип туруп оңго бурулсаңыздар, мына ушул тумбаны айланып чыга турган тепкич болот. Азыр эми убактылуу тепкич ушул. Ушул тумбаны айланып, солго бурулуп, ушул жерде айланып, мына бул жака экинчи кабатка тепкич болот. Биз азыр экинчи кабатта сиздер менен жолугушабыз. Экинчи кабатка дагы көтөрүлүп чыктык. Негизи биринчи кабаттагы холдун, коридордун аянты кандай болсо, ошондой эле аянттагы коридор холл. Биз оң жактагы биринчи бөлмөдөн көрсөтүүнү уланта беребиз. Биринчи кабатта кандай балкон болсо көчө тарапта, ошондой эле балкон. Балкондун аянты дагы кеңири эле. 3 терезе коюлат. Ал эми биз келген көчө, мына ушул көчө, көрүп турасыздар. Электричество келген, таза суу келген. Буюрса ушул көчөнүн башына Кызыл Байрактын кире беришине газ дагы киргизилиптир. Эми мен бир чекеден оң жактагы, батыш тараптагы бирдей размердеги 4 бөлмөнү көрсөтөм. Бул биринчиси. Биринчи спальный, узун туурасы 2,5га 4,5. Ошондой эле размерде дагы бир бөлмө. Бул дагы спальный, кааласаңыздар детский. Ошондой эле размерде узун коридор менен барып, оңго бурулганда дагы бир бөлмө. Бул дагы ортодо турат, 2,5га 4,5. Ал эми эң чекеде төрдө каналга жакын жерде дагы бир бөлмө. 2 терезеси бар, 2,5га 4,5 размериндеги бөлмө. Ал эми канал тарапта экинчи кабатта дагы бир балкон бар. Балкондордун узун туурасы, терезелери, жайгашуусу, проектиси бардыгы окшош эле. Биз сиздерге айткан канал мына ушул канал. Каналдын нарагында бир аз жүргөндөн кийин батыш тарапта мектеп, бала бакча ушул жакта жайгашкандыгын мага кошуналар белгилеп өттү. Эми кайра артка кайтайын. Биз экинчи кабаттагы узун коридордобуз. Ушул коридордон кайра холго кайтып туруп, сиздер оңго бурулсаңыздар, оң тарапта дагы бир чоң бөлмө бар. Бул биринчи кабаттагы бөлмөнүн экинчи кабаттагы көчүрмөсү. Көрүп турасыздар, узун туурасын айта турган болсок, 6га 4. Чоң бөлмө, 2 терезе коюлган. Ал эми ушул бөлмөдөн балконго дагы чыкса болот. Жанагы биринчи кабаттагы тепкичтин экинчи кабатындагыдай эле көчүрмө арка түрүндө жасалган. Балконго ушул бөлмөдөн дагы экинчи кабаттагы холдон дагы чыкса болот. Биз бул үйдү сиздерге толук көрсөткөндөй болдук. Мына колдонулган жыгачтарын бир катар көрүп коюңуздар. Бышыккычтан салынган, сейсмопоездар куюлган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосундагы аралык заводская плита. Үйдү экинчи жолу дагы толук көрсөтүп чыктык. Эгерде жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул үйдү өтө срочно сатып жаткандыгына байланыштуу мени экинчи жолу кайра жөнөттү. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасы буга чейин кымбат айтылган. Азыр бүгүнкү баасы $55,000 кеми бар. 6 соток документальный кошумча жерлери менен. 2 кабаттуу оңго 12 размеринде салынган үй. Оштогу Кулатов Кичи районундагы Айлампадан 2,5 километр аралыкта Кызыл Байрак айылындагы биринчи көчөдө жайгашкан. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. +7 708 652 9100. Казакстанский номерде WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот.
Ал эми анын инисинин номери 0556 30 63 00 0771 65 75 10. Мына ушул эки телефон номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, аракетти кылыңыздар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Чечимди өзүңүздөр чыгарыңыздар. Бизден ыраазы болуңуздар. Эгерде тез кабарды издегендер болсо, анда 0558 86 00 11 номерлерин териңиздер. Биз сиздерге кызмат кылууга, маалымат жеткирүүгө дапдаярбыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Орозоңуздарды жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Амин.